Адам жашоосун толугу менен өзгөртүү үчүн 90 күн талап кылынат экен. Ошондуктан Асель Сыдыкованын «Миссия на миллион» деген сабагы 90 күндүк программа менен өтөт. Негизи биз кандайдыр бир привычканы өзүбүзгө калыптандыруу үчүн 21 күн керек болот экен. А 90 күндө адам жашоо стилин, жашоо образын түзгөнгө болот экен. Кандай ойлоносуң, жашоону кандай кабыл аласың, иштерди кандай жасап баштайсың. Биздин азыркы алып аткан билимибизди жашообузга киргизип алсак, биздин жашообуз узак убакытка өзгөрөт. Сөзсүз өзгөрүү болот. Күнүгө китеп окуганды унутпашыбыз керек. «Магия утра» деген китеп бар, Хелл Роттун. Келли Макканегиндин «Сила воли», Дейл Карнегинин «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей» деген сыяктуу ушундай пайдалуу китептерди окуганды, окуп ошо адатка киргизгенди улантабыз. Канчалык көп китеп окусаң, ошончолук привычка болот. Китеп окумайын тура албай каласың. А китептин пайдасын биз жакшы билебиз. Адамдарды өзүңөргө тартып каласыңар. Дикцияңар жакшырат. Словарный запас көбөйөт. Сөз байлык. Эс тутум жакшырат. Туура жазууну, грамматиканы үйрөнөбүз. Кругозорун кенен болот. Жана башка толтура пайдасы бар китеп окуунун. Кантип кирешени көбөйтүү керек? Кантип көбүрөөк акча иштеп табуу керек? Финансовый подушканы батыраак чогултуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз финансылык жактан грамотный болушубуз керек. Кедей жашагандын өзүнчө формуласы болот экен да. Формула бедности 1 дейт биринчи. Бул формула менен толтура адам жашайт. Доходдор аз, а расходдор көп. В итоге минуска кетет да. Бул деңгээлде финансовый независимость, финансовый свобода жөнүндө сөз кылганга мүмкүн эмес. Бул формула менен жашагандар кедей жашашат, нищий болуп өлүшөт. Даже өзүнүн похоронуна дагы акчасы жок болот. Өмүр бою съемный квартирада жашап жүрүп өтүшөт. Эмне үчүн адамдар нищетада жашап өтүшөт? Анткени аларда билим жок. Эгер билим болгондо, жашоосун түшүнүшсө, аларда сознание болуп, өзүнүн жашоосун өзгөртүп алышмак. Андан кийин кедейчиликтин экинчи формуласы бул формула бедности 2. Мында ушундай доход көп болот, и расход дагы көп болот, в итоге 0. Доход менен расход тең болот дагы, анан 2-0 да. Ушундай жашаган адамдар өздөрүн баймын деп ойлоп адашат. Өздөрүн баймын деп эсептешет, анткени булардын доходу чоң. Акча дайыма түшүп турат, зарплаталар, дивидендтер ар кайсы жактан түшүп турат. Бирок булардын расходдору да чоң. Обычно бул средний класс. Средний класс бул көбүнчө адамдар, алар өздөрүнүн жетишкен турмушта жашайбыз, байбыз деп ойлошот, анткени жакшы акча табышат. Врачтар булар, юристтер, финансисттер, банкирлер, бизнесмендер. Өздөрүн байбыз деп эсептеп, чоң особняктарда жашайт. Кымбат поездкаларга барып турушат, путешествияларга барып турушат. Кымбат машиналарды айдашат. Ошентип в итоге 0. Анан кайра жумушка барышы керек болот акча зарабатывать этиш үчүн. Эми байлыктын формуласы. Биринчи формула богатства 1 дейт. Бул доход минус расход барабар дельта. Доходдор көп болот экен, расходдор аз болот экен. Анан дельта пайда болот экен да. Анан формула богатства 2 бул доходдор көп, расходдор аз, доход минус расход барабар дельта плюс дагы дельта. Асель ушул экинчи формула менен жашайт экен. Ушул формула менен жашаганда анан байлык келет дейт. Эгер сен формула бедности менен жашасаң, эч убакта байлыкка жетпейсиң. Негизи бул бедный мозг. А богатый мозг байлыктын формуласы менен жашайт. Биз ийгиликтин үйүн куруп атабыз деп элестетип атканбыз. Фундамент эмне экенин түшүндүк, стенасы эмне экенин түшүндүк. Ал эми ийгиликтин үйүбүздүн крышасы бул дельтаны көбөйтүү дейт. Башкача айтканда байлыктын дайыма көбөйтүп туруу керек. Буга жетиш үчүн дегенде формула богатства 1ге жетишибиз керек. Башкача айтканда доходду көбөйтүш керек. Расходдорду оптималдаштырыш керек, азайтыш керек. Жана дельтаны түзүү керек. Дельта бул подушка безопасности. Түшүнүү керек. Азыркы моментте кайсы формулада жашап атканыбызды. Байлыктын формуласы мененби же кедейликтин формуласы мененби? Ойлонуш керек. Буга чейин бул формуланы билген эмесмин, ошон үчүн карызга батып жүрүпмүн деп түшүнсөк болот. Акчалар сага иштеп бериши керек. Акча сага иштегенде гана сен бай болосуң. Сен акча үчүн иштеп атканда сен кедейсиң. Даже жакшы условияда жашасаң дагы, жакшы кийинсең дагы, жакшы тамактарды жеп, кымбат машина айдап жүрсөң дагы.
баары бир сен кедейсиң, кедейлик формула менен жашайсың. Анткени сен акча үчүн иштеп атасың. Өзүңдү алдагандан пайда жок дейт. Сен өзүң айтышың мүмкүн, мен жетишкен жашоодо жашайм, менде баары бар деп. Бирок бул формула бедности бар. Сен акча үчүн иштеп атасыңбы, демек сен кедейсиң. Формула богатства 1-де сен еще дельта үчүн иштейсиң, доход үчүн. А формула богатства 2-де дельта работает на дельту. То есть акча сага иштеп берет. Негизи биз ошого жетишибиз керек. Акча бизге иштеп тургандай болуш керек. Биз ушул формуланы жакшылап түшүнүп алышыбыз керек. Ойлонуп, анализдегенге кайсы формула менен жашап атканыбызды. Мисалы мен өзүмдүкүн анализдеп эметсем, меники деген доходум дагы аз пока, и расходум да аз да. Почти экөө бирдей эле, ана 0. Мен эч кимге карыз эмесмин, и ашып деле кеткен жок да. А мен ошон үчүн доход, расходум аз да, мен дайыма экономдойм, бирок доходум деле аз болуп атат. Ошон үчүн мен доходумду көбөйтүшүм керек экен. Тапкан ташыганым деле жеп эле жүрөт экенмин да, эч кимден деле сурабайбайм, байып деле кетпейм да, ушундай болуп жүрөм. Биз доходдорубузду көбөйтүп, расходдорубузду оптималдаштырышыбыз керек. Өзүбүздүн жашообузду өзүбүз эле оңдой алабыз, бизге бирөө келип оңдоп бербейт. Будьте мастером своего разума дейт. Эмне кылсам болот, кандай чечимдер бар деп ойлонуп. Ошондо мээң ойлонуп баштайт. Эгерде өзүңө мен билбейм десең, анда мээге мен билбейм деген сигнал келет дагы, мозг расслабиться этип ойлонбой калат экен. Анткени ага сигнал келет экен, расслабься деген. Мына ошон үчүн көпчүлүк адамдар билбейт, кандай кылышты билбейт, кандай чечим чыгарышты билбейт, мээсин иштетип ойлондурбайт. Дайыма расслабленном состоянии жашат. Балким подтянутый, физикалык жактан күчтүү болушу мүмкүн, бирок мээси дряхлый, ойлоно албайт. Мени дайыма машыктырып, мээге тренировка кылып турушубуз керек. Ойлонууңузду тренировка кылып турушубуз керек. Ар кандай задачаларды чыгарып, менин ойлонгонго заставить этип турушубуз керек. Өзүбүздүн разумду командовать этишибиз керек. Стань мастером своего разума дейт. Мозгко айтабыз, ойлон, чечимдерди тап деп. Разумду командовать этип калгандан кийин укмуштуудай нерселер болуп баштайт. Мен сонун иштеп баштайт, сонун чечимдерди берип баштайт. Өзүң таң каласың, вау, мен муну жасай аларымды билген эмесмин, мен колуман булар келерин билген эмесмин деп калат экенбиз. Кантип доходду көбөйтсөм болот деп, ага 25 способ жазыш керек. 3-6 айдын ичинде кантип доходду көбөйтсөм болот деп.